Кыргыз геологиясы. Жалпы жер шарынын кургактыгынын 200 000 чарчы чакырымга жакын аянтын ээлеген Кыргызстан ар кандай түзүлүштөгү жер рельефинен турган маанилүү экосистемалык ресурстарды өзүнө камтыган тоолуу өлкө. Ал эми тоо массивдери биологиялык ар түрдүүлүккө жана дарылык касиети жогору минералдык сууларга бай. Кыргызстандын ар кыл жаратылыш минералдары өлкөнүн экономикалык өндүрүштүк келечегинин чордонун түзөт. Даректүү фильм Кыргызстандын мына ушундай өзгөчө артыкчылыктарын далилдеп келген геология кызматы туурасында болот. Тарыхый жана археологиялык изилдөөлөрдөн келген маалыматтарда Кыргызстандын аймагындагы геологиянын тарыхы жана гендерди иштетүү байыркы замандарга барып такалат. Кеңеш өкмөтүнүн алгачкы жылдарында Ленин Түркстан аймагындагы минералдык ресурстарды изилдөө үчүн окумуштуу геологтордун тобун жөнөтүүгө атайын буйрук чыгарган. Бул геологтордун алгачкы тобу Кыргызстандын аймагында алгылыктуу иштерди жүргүзүп, сурьма, сымап кендерин жана мурдадан белгилүү болуп келген көмүр кендеринин жаңы запастарын ачышкан. СССРдин эл комиссарлар кеңешинин 1938 жылдын 28 июлдагы буйругунун негизинде Кыргыз СССРнин геология башкармасы уюшулган. Ошол мезгилден баштап Кыргызстандын аймагында геологиялык иштердин жана тоо кен өнөр жайынын өнүгүү жолу башталган. Алгачкы геологиялык чалгындоолордун жыйынтыгы менен Кызыл Кыя, Көк Жаңгак, Таш көмүр, Сүлүктүү шахталары курулган. Кадамжайда алгачкы сурьма, Ак Түздө Коргошун өндүрүлө баштаган. Аймактарда масштабтуу геологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, ушул иштердин жыйынтыгы менен 1943 жылы биринчи геологиялык карта түзүлгөн. Улуу ата мекендик согуш мезгилиндеги минералдык ресурстарга болгон катуу муктаждык Кыргызстандын геологторуна аскердик өнөр жай тармагына тийиштүү жаңы кендерди табуу милдети жүктөлгөн. Геологтордун талыкпас эмгегинин натыйжасында сурьма, сымап, коргошун, вольфрам жана цинк кендери табылып өндүрүлө баштаган. 1941 жылы Украинадагы Никитовский сымап комбинаты талкалангандан кийин Айдаркен комбинаты Советтер Союзунун жападан жалгыз сымап өндүрүүчү булагы болуп калган. Улуу ата мекендик согуштан кийинки атомдук доордун башталышы менен Кыргызстандын геология башкармасына уран кендерин издөө тапшырылган. Кыргыз геологиясы өзүнүн жоопкерчилигин көрсөттү. Көп аймактарда уран кендери табылып, өндүрүлө баштады. Жана СССРдин биринчи атом бомбасына Кыргызстандын ураны пайдаланды. Ал эми уран кенин ачкан геологтор тобуна 1953 жылы СССРдин биринчи даражадагы Сталиндик сыйлыгы ыйгарылган. Өткөн кылымдын 60 жылдарынан баштап кыргыз геологтору үчүн жемиштүү болду. Алардын күжүрмөн эмгектеринин аракети ондогон кендердин ачылышы менен жыйынтыкталды. Сары Жаз калай кенинин ачылышы Совет доорундагы эң мыкты көрсөткүч катары бааланып, экспедицияга СССРдин ардак белгиси орденин, кенди ачкан геологтор курамына СССРдин мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. Тогуз-Тороо аймагындагы Макмал алтын кенинин ачылышы баалуу металлдарга карата алгачкы ири кадам болду. Бул жердеги алтын кенинин запасын аныкташ үчүн геологтор бийик тоолуу аймактарда, катаал шарттарда орчундуу иштерди аткарышты. Ири штольныйлар курулуп, өткөөлчүлөр, бургулоочулар тынымсыз иштешти. Кыргыз геологтору өздөрүнө болгон жоопкерчиликти сезүү менен ийгиликтерди жарата алышты. Себеби бул иштердин аркасында бүгүнкү күнгө чейин иштеп жаткан Кыргызстандагы алгачкы алтын комбинатынын курулушу турган. 70 жылдары Талас аймагындагы жер үй алтын кени ошол мезгилде баалуу металлдын алгачкы ири запасы катары бекитилген. Жер үй алтын кенине удаа эле Кемин аймагынан Талды булак, Чаткал алтын кендери жана эң ири алтын запасы менен Кумтөр ачылган. Бул табылгалар ошол мезгилдердеги кыргыз геологторунун кажыбас эмгегинин үзүрлүү ийгилиги болгон. Благодаря упорному труду геологов, значит, работали в условиях решения, в труднодоступных местах. В то время инфраструктура не так была развита. Когда-то в геологии работало 10 тысяч человек. По Кыргызстану это одна из крупнейших предприятий было по Кыргызстану. Горная геология – это основа начала горного дела. А горное дело – это градообразующая отрасль. Вот, по Кыргызстану можно перечислять без конца, что вот, благодаря этой работе были образованы города. Значит, вот, я же говорю, Хайдаркан, Кадамжай, Терексай, Каджисай, Минкуш. Вот, Кавак, Шекавтар, Сумсар по Кыргызстану, Кокжаңак. Города были образованы на основе трудов геологов и горных специалистов.
Бүгүнкү күндө геология тармагындагы өндүрүшчүлөрдүн жаңы муундарынын чоң тобун тарбиялап чыгарган Кыргыз геологиялык мектебинин фундаменти түптөлгөн. Бул тармактагы кадрлар атайын жогорку билимдеги кесиптин ээлери болуу менен теориялык билимин практикалык иштер менен калыптандырган кыргыз геологиясынын дасыккан кызматкерлери болуп калышты. Азыркы тапта бийик максаттагы жалындуу геологтар жаратылыш минералдарын чалгындоонун катаал кыйын шарттарында жаңы ачылыштарды жасоо үчүн алдыга карай умтулушуп жана тоо кен өнөр жайларынын өнүгүшүнө болгон аракеттерде жоопкерчилик менен иш алып барууда. Өлкөбүздөгү азыркы учурдагы тоо кен өнөр жайынын тездик менен өнүгүшү мамлекетибиздин инвестицияларды тартуу боюнча туура саясатынын жыйынтыгы десек болот. Бүгүнкү күндө жер казынасын иштетүү укугу ачык айкындуулуктун негизинде аукциондун жана сынактын шарттарына толук жооп берген компанияга берилет. Көбүн эсе тоо кен өндүрүшүндөгү мындай алгылыктуу иштер деле ар кандай себептер менен кыйынчылыктарды жана тоскоолдуктарды баштарынан кечирүүдө. Бирок ошого карабастан тоо кен өнөр жайлары мамлекетке эң ири салык төлөөчү тармак болуп келатат. Урматтуу геологтор, урматтуу кесиптештер, биздин геологиялык кызматыбыз 1938 жылы түзүлгөн. Мына бүгүн 85 жылдыгын салтанаттуу майрамын өткөрүп атабыз. Биздин мамлекетибизге, биздин экономикага салымыбыз чоң геологтордун. Бир нече миңдеген кендер ачылган. Булар алтын, күмүш, газ, мунай зат, суу, анан нерудный материалдар. Алардын үстүндө, алардын негизинде бир топ комбинат, кен казуу иштеткен ишканалар иштетип атат. Булар Кумтор, Жыруй, Алтын кен жана башкалар. Биздин президентибиздин колдоосу менен, демилгеси менен Кыргыз геологиялык кызматы түзүлгөн. Мен ойлойм, биз келечекте дагы бир топ кендерди ачабыз. Урматтуу геологтор, силерди кесиптик майрам менен куттуктайм. Ишиңерге ийгилик каалайм. Көп ачылыштар болсун, өмүрлүү ден соолуктуу болгула. Аналитиктер келечекте өлкөбүздүн экономикасы тоо кен өнөр жайларына да таянарын далилдөөдө. Буга мисал кылып, азыркы мезгилде көбүнчөсү чет элдик инвесторлор аркылуу иштеп жаткан тоо кен өндүрүшүнүн экономикага кошуп жаткан салымын, жергиликтүү калктын жумуш менен камсыз болушу жана аймактагы социалдык инфраструктуралардын оңолуп жатышы менен тастыктайт. Азыркы учурда өлкөнүн аймагындагы бул тармактагы 14 ири компания иш алып барууда. Ушундан улам жеринде тартылган сюжеттер аркылуу кээ бир тоо кен өнөр жайларынын бүгүнкү күндөгү акыбалынан жана мамлекетибиздин экономикасына кошуп жаткан салымы туурасында кыскача маалымат берели. Кумтөр алтын кени азыркы учурдагы өлкөдөгү эң ири тоо кен өнөр жайы. 1993 жылы канадалык инвесторлор менен курула баштаган. 1997 жылдан бери иштеп жатат. Компанияда 4000ден ашык адам эмгектенет. 2021 жылдын май айынан Кумтөр алтын кенине сырттан башкаруу киргизилип, жана 100% өлкөнүн кызыкчылыгына иштетүү кадамы башталды. Кумтөр компаниясы 1997 жылдан 2021 жылдын ишмердүүлүгүндө 414 тоннадан ашык алтын өндүрүп, ал эми ушул эле 25 жылдын аралыгында мамлекеттин казынасына болгону 3,8 миллиард АКШ долларын төлөгөн. Буга салыштырмалуу 2021 жылдын май айынан 2023 жылдын июнь айларына чейин 37 тонна 727 килограмм алтын өндүрүлүп, мамлекеттик казынага 57 миллиард 440 миллион сом түшкөн. Азыркы учурда Кумтөр алтын кенинде өндүрүштүк иштердин бардык тармагы мурдагыдай калыбында толук кандуу жүрүп жатат. Кумтөр ишканасы стандарттуу жолдорду салуу менен региондорго жана жергиликтүү жамааттарга төлөмдөрдү кылууда. Билим берүүнү колдоого, социалдык жана өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашыруу боюнча алгылыктуу иш-чараларды улантууда. 2022 жылдын июль айында Кумтөр алтын кенин 100% Кыргыз алтын ачык акционердик коомуна документтердин негизинде өткөрүп берүү тууралуу иш-чаралар жыйынтыкталды. Талды булак сол жээк алтын кени Кыргызстандын түндүгүндөгү Тянь-Шань кырка тоолорунун этегинде жайгашкан. Аныкталган алтындын запасы 77 тоннага жакын. Учурда кенди биргелешкен Алтын кен компаниясы иштетип, 40% Кыргыз алтындын жана 60% Кытай компаниясынын үлүшүндө.
259 миллион АКШ доллары инвестицияланган. Акыркы 2021 жылдан 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы ишмердүүлүгүндө 11 тонна 149 килограмм алтын өндүрүп, мамлекеттик казынага салык жана башка төлөмдөр менен 10 миллиард 865 миллион сом төлөгөн. Компания 2011-23 жылдар аралыгында жергиликтүү аймактарга 430 миллион сомго социалдык экономикалык көмөк көрсөтүштү. Азыркы тапта компанияда иштеген 1600 адамдын 1350-сү Кыргызстандын жарандары. Бозумчак кени Кыргызстандын түштүк батышында, Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда жайгашкан. 15 тоннага жакын алтындын запасы бар. Акыркы 2021 жылдан 2023 жылдын июль айына чейин 3 тонна 398 килограмм алтын өндүрүп, ушул эле жылдарга 4 миллиард 206 миллион сом салык жана башка төлөмдөр менен мамлекеттик казынага которгон. Жана 2021 жылдан 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгына карата жергиликтүү аймакка 94 миллион сомго социалдык көмөк көрсөткөн. Бозумчак кенинде иштеген 1200 адамдын 95%-ы Кыргызстандын жарандары. Чаткал кырка тоолорунун түштүк этегинде жайгашкан Терек-кан жана Терек алтын кендери 2018 жылга аныкталган алтындын запасы 38 тонна. Кыргыз алтындын 25%, жана түркиялык Эти Бакыр акционердик коомунун 75% үлүшү менен түзүлгөн Эти Бакыр Терексай биргелешкен ишканасы иш алып барууда. 2017 жылдан баштап Терексай рудник фабрикасын толук модернизациялоого жана универсалдуу алтын өндүрүүчү комбинатты курууга 230 миллион АКШ доллары жумшалды. Акыркы 2021 жылдан 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы ишмердүүлүгүндө 2 тонна 712 килограмм алтын өндүрүп, ушул эле жылдарга мамлекеттик казынага салык жана башка төлөмдөр менен 3 миллиард 273 миллион сом төлөгөн. Компания 2016 жылдан 2023 жылга чейин жергиликтүү аймакка 90 миллион сомго социалдык экономикалык көмөк көрсөткөн. Биргелешкен ишканада жергиликтүү 600 адам иш менен камсыз болгон. Жер үй алтын кени Талас районунун аймагында жайгашкан. 105 тонна алтындын запасы такталып, кенди казып алууга Россиянын Альянс алтын компаниясына лицензия берилген. Инвестициянын көлөмү 600 миллион АКШ доллары. 2021 жылдан 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы ишмердүүлүгүндө 10 тонна 338 килограмм алтын өндүрүп, мамлекеттик казынага салык жана башка төлөмдөр менен 8 миллиард 965 миллион сом төлөгөн. Компания 2011-23 жылдар аралыгында жергиликтүү аймактарга 900 миллион сомго социалдык экономикалык көмөк көрсөтүштү. Азыркы тапта компанияда иштеген 839 адамдын 815-и Кыргызстандын жарандары. Жер казынасындагы минералдык ресурстар Кыргызстандын теңдешсиз байлыктары болуп саналат. Аларды максаттуу жана үзгүлтүксүз изилдөө өлкөбүздүн экономикасында негизги орунда турган тоо кен өнөр жайынын калыптанышына жана өнүгүшүнө жол ачат. Акырында айтарыбыз, өлкөбүздүн экономикасында негизги орунду ээлеген жаратылыш минерал ресурстарынын ачылышынын башатында турган жана бүгүнкү күндөгү тоо кен өнөр жайларынын өнүгүшүнө себепчи болгон геология кызматынын жана геологдордун ондогон жылдардагы күжүрмөн эмгегинин жыйынтыгы экендигин эске алышыбыз керек.